180 миң бонус алды, айлықтан тышкары. Уда биринен артынан бири. Анан балдары кичинекей. Ал да шок болду, мен да шок болдум. Такыр интернетке кирбейт, 2,5 айда директор намына чыкты. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Сиздерге Шри-Ланкадан чоң салам, Бентото шаары. Көпчүлүк адамдар мындай суроо беришет, өзгөчө жаңы келгенде, же бул бизнес боюнча маалымат бергенде, ушундай сөз айтышат. Мен 2 кишини, же 5 адамды, же болбосо 10 адамды, 50 адамды, 100 адамды, 500 адамды кайдан табам? Мен тааныштарым жок, мен анча таанышым көп эмес. Мен көп жылдан бери үйдө отурам, же болбосо мен бир ишканада иштебейм, же болбосо мен эч жакка чыкпайм. Кайдан анча адам табам деген суроону беришет. Кээ бир жаңылар ушул суроону берген бойдон, ушул өздөрүнүн ишенбестиги менен, ушул ой пикири менен, ушул сөзү менен бул бизнеске кошулбастан, ишин баштабастан калып кетишет. Сонун мүмкүнчүлүктү өткөрүп жиберишет. Ошол сонун мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеш үчүн бизге окшоп келечекте чет өлкөлөргө саякаттарга чыгыш үчүн кандай бир бизге окшоп чоң акчаларды 500 миң, 300 миң, 200 миң деген бонустарды алып, миллион деген биз жакында миллион деген бонус алган турабыз. Миллион буга чейин биз 2 миллион бонус алганбыз. Ушул сыяктуу бонустарды алуу мүмкүнчүлүгүнөн курбал калбаш үчүн ушул видеону көрүп коюңуздар демекчимин. Демек, ушул суроого жооп бериштен мурун мен сиздерге бир адамдын кызыктуу өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн, жана ошол адам башынан өткөргөн бир кызыктуу окуяны айтып берсем. Мен иним жаңы эле Россиядан келгенде, жаш үй бүлө, 4 бала, бирок Россиядан жаңы келгенде бардык эле үй бүлөлөрдө болот, финансылык жактан, акча жактан кичине кыйынчылыктар болуп, өзүнүн нугун тапкыча, кандайдыр бир жакшы киреше берүүчү бир бизнес, акча булагын тапкыча кыйынчылыктар болот. Ошол мезгил учурда мен алардын үйүнө барып калып, анан сунуш айтып калам. Материалдык жактан кыйналып аткан мезгилде айтам, мына азыр акчадан кыйналып атасыңар, ушул мезгилде 2-3 жыл күтүп отурбастан өз нугун тапкыча, эми бул нерсе бардык жаш үй бүлөлөрдө болот. Анан өзгөчө Россиядан келип, бизге келип адаптация болуп, көнгүчө өз нугун тапкыча бул нерсе болуп турат. Ошон үчүн ал убакыт күтүп отура бербестен, сенде вариант бар, өзүңөрдүн турмушуңарга салым кошкону. Азыркы заманда, аны түшүндүрүп айттым албетте, азыркы заманда чыгаша өтө көп, жашоо шарты деңгээли жогору, жашоого талап көп, ошон үчүн эркек мурункудан көп акча табыш керек. Анан ошол мезгилде аял киши азыркы заманда эркек арабаны тартса, аял киши аны түртүп жардам берип турган бул жакшы болот деп. Анан ошол нерсени түшүндүрүп айтып, сен дагы жөнөтүрө бербестен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кал деп түшүндүрүп айттым. Мына менде азыркы учурда сага окшогон үй кожокелери 3 айда, 4 айда, кимдирбей 5 айда 2 баласы менен, 3 баласы менен, колунда эмизип аткан 5 айлык, 6 айлык, 7 айлык, 2 айлык баласы менен баштап 5 айда 50 миңге, 3-4 айда же 5 айда 30-40 миңге чыгып атышат. Сен деле бир 20-30 миңге же 30-40 миңге чыгып алсаң болот үйдөн отуруп десем, убактым жок дедим. Чындап эле ал кишинин 4 баласы бар. Уда биринин артынан бири. Анан балдары кичинекей, бири да садикке барбайт, акча жактан кичине кыйынчылык болуп. Бирөөсү гана эң чоң баласы, эң чоң улуусу мектепке 1-класска барат. Бул өзүнчө түйшүк билесиздер, аны менен заниматься этиш керек. Албетте ал адам убактысы жок десе, баарыбыз ишенебиз, баарыбыз көрөбүз. Бирок карасам, сериал көрүп отурган мезгилдер болду. Ушунда айттым, мына сен сериал көргөн эле убактыңды ушул бизнеске киргизсең, турмушуң жакшы жакка өзгөртүп калат. Болбосо күтүп отура бересиң, качан менин жолдошум бул проблеманы чечет деп. Же болбосо экөөң эки жактан жасап атып, турмуш шартыңар жакшырып калат. Анан ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кал деп айтып, түшүндүрүп, кызыктырып көрсөм, иштемиш болду. Көпчүлүк адамдар иштейм деп айтышат, анан сурап келсең, чукуп келсең иштемиш болгон болот. Же болбосо иштеп көргөн болот. 2-3 ай иштеп, 4-5 ай иштеп, анан иштедим деп айтышат. Чынында ал дагы ушундай болду. 1 жылдай иштемиш болду, жок болуп кетти. Анан эмне болду сага деп кызыгып сурап, мына 1 жылдай иштемиш болдум. Эч нерсе кылбадың окшойт. Эмне болду? Же жолдошуң каршыбы, мен иним каршы болуп атабы? Эми каршы болсо мен түшүнөм. Ал мага айта албай, же сен мага айта албай орто жолдо кабатыр болуп аткан жоксуңарбы? Мага негизинен ачык эле айтып койсоңор болот. Мен капа болбойм. Эми турмуш шартыңарга мен турмушуңарга кирише албайм. Эгер иним каршы болсо мен эч нерсе дебейм. Айтып коелу ачык десем, жок, мен иним айтты. Жок, мен каршы эмесмин, мага тескерисинче акча таппаса койсун, бирок үйдө отура берип, бул уже көп жылдан бери отуруп, уже нервный болуп калды, көп урушчак болуп калды. Мага ошол сабагыңарга катышып, ой пикир өзгөрүп, жакшы нерсени көбөйлөп, позитивдүү болуп калса болду. Буга чейин жаңы үй бүлө болгондо иштеп көрүшкөн да, ошон үчүн билет эле, силердин сонун сабактарыңар бар, ошолорго катышсынчы, ушул психологиясы өзгөрсүнчү деди. Мага ошол жетет деди. Эмне өзүң ишенбей атасыңбы десем, ошондой болуп чыкты. Өзү ишенбейт экен. 15 мүнөт, 20 мүнөт сүйлөштүк бул темада. Өзү ишенген жардам бердик, жаш кезин эстедик. Деги эле өзүм ишенбейм деген суроо болсо, биздин каналда, менин каналымда мына бул жакты көрсөңүздөр болот. Мен өзүм ишенбейм деген сабак бар. Ошону көрүп чыксаңыздар болот. Ошол жерде ушул суроого жооп берет.
15-20 мүнөт сүйлөштүк. Өзүнө ишенип баштады, киришти. Ал мезгилде мен көбүнчө видео сабактарды жасоо менен алек болот элем дагы. Адамдар менен иштеген убактым аз болуп калат эле. Ошон үчүн келинчегим Дария толугу менен ошол келинибиз менен киришип иштешти экөө. Күндө телефон менен чалышат, күндө сүйлөшөт, күндө сабактарды өтүшөт. Экөөлөр биргеликте иштеп отуруп, 2,5 айда директор наамына чыкты. Директор наамы бизде орточо 30-40 миңдин тегерегинде айына, 30-40 миң сом тегерегинде киреше берет. Ошол кирешеге чыкты. Мына мен убактым жок деп аткан, өзүнө ишенбей аткан адам. 100 кишини да каттады, 200-300 кишини да каттады. Жарым жылдан кийин канча адам каттап коюптур, кел көрөлүчү, канча адам катталыптыр деп мен ойлодум. Өзүмчө ойлодум, ушунча болса керек деп. Кирип карасак, 2,5 миң киши катталып коюптур. Шок болдук. Ал дагы шок болду, мен да шок болдум. Мен андан күткөн эмесмин деп, 1000 киши каттаса керек, 700 киши, 500 киши каттаса керек деп ойлогом. Көрсөм мына ошондой. Ал өзү да шок болду. Көрдүңүздөр, ошол келин бала дагы бир убакта айткан, 100 кишини кантип табам? Мен кайдан табам? Мен үйдө отурсам, иштебесем эч жерде, тааныштарым болбосо, коллегаларым болбосо, мен кимди чакырам? Мен үйдө отурган адам болсо, десе айтканбыз. Сен болгону Facebook'тан, Одноклассникиден, TikTok'тан, анда TikTok өнүгө элек болчу, аз TikTok. Instagram'дан иштей берсең эле, ошол сабактарды көр. Бизде бүт Instagram'дан, TikTok'тан кантип иштеш керек, бүт сабактар бар. Ошол видеолорду көр да, ошол видеолордо эмнелер айтылса, ошону жасай бер. Акыры аягы сен бул ишти кантип жасашты билип каласың. Кантип тааныш керек, кантип өмүр алыш керек, муну көрөсүң дагы, жасай бересиң. Анан сенде ошондо жөндөм пайда болуп калат. Кантип табышты билесиң деп айттык, түшүндүрдүк. Эффект накопления деген бар. Чогулма эффектиси. Бул башкача айтканда, бир күндө 5 адам чакырдык, 5 адамга маалымат бердик. Андан кийинки күнү дагы 5 адамга бердик. Ушинтип отуруп, бир айда карасаңыз, бул көп адамга маалымат берген болосуз. Анан акыры аягы ушинтип 3-4 ай, 6 ай бою жасай берсеңиз, кантип 100 киши, кантип 500 киши болуп калганын өзүңүз да билбей каласыз. Мына ошол келин балабыз 1 жылдан 1,5 жыл иштегенде 180 миң бонус алды, айлыктан тышкары. Айлыгы 50-60 миңге чыкты. Балдарын жанында жүрүп, балдарын таштабастан, ошо балдарын жанында жүрүп ушул кирешени таап атты. Анын тапкан кирешесин анча-мынча Россиядагы улар угуп, ушул Кыргызстанда отуруп, балдарын жанында отуруп таап атышабы деп таң калгандар болду. Анча-мынчалар мен Россияга да эртеден кечке повар болуп иштеп 30-40 миң алам деп Москва эмес башка шаарда иштегендер таң калышты. Мына ошол натыйжаларды көрдүм. Анын командасында бир адам 120 миң бонус алды. Дубайга чет өлкөгө саякат алды. Анын командасынан дагы бирөө Дубайга чет өлкөгө саякат алып, чет өлкөгө саякатка барып келди. Мына көрдүңүздөр. Ал да кичинекей 2 айлык баласы менен баштап, командасындагы адам. Кабатыр болсоңуздар, ушул окуяны бир эске алып коюңуздар. Негизинен күндө жасай берсек, чогулма эффект иштеп отуруп, анан кантип 100 адам, кантип 300 адам, кантип 500 адам тапканыңызды өзүңүз да билбей каласыз. Өзүңүз да таң калып, неужели чындап эле ушул нерсе болду деп каласыз да. Ошон үчүн негизинен бул суроо негизинен болгону мындай фразанын натыйжасы көз коркок, кол баатыр. Көз коркот, кол жасай берет. Эгерде сиз коркок көзгө ишенсеңиз, анда 100 адам таба албайсыз. Буга ишенип койсоңуз болот. Бирок эр жүрөк, баатыр, колго ишенсеңиз, жасай берсеңиз, 100 адам дагы табасыз, 500 да табасыз. Мына ошол биздин келин балыбызга окшоп 1000-2000 миңди да табасыз. Ошол себептен бул нерсени эске алыңыз дагы. Мен кайдан адам табам деген сурооңузга мен ойлойм жакшы эле жооп алдыңыз. Ал адамды сиз интернеттен, таныштарыңыздын таныштарынан табасыз. Бизде кээ бир адамдар бар, такыр интернетке кирбейм десеңиз, такыр интернетке кирбейт, тааныштар жана тааныштардын тааныштарын чакырып отуруп, арадан 1 жыл, 1,5 жыл өткөндө 100 миң айына 150 миң киреше табат. Канчалаган жашоо турмушундагы көптөгөн пландарды ишке ашырды. Сиз да ошон үчүн мен кайдан табам десеңиз, жолу толтура. Болгону ошол жолуна үйрөтчү сабактарды көрүшүңүз керек. Жана ошол сабактарда айтылган нерселерди жасай берсеңиз, кантип 100 киши, кантип 200 киши болгонун өзүңүз да билбей каласыз. Ошон үчүн бул видеону лайк басып коюңуздар, комментарийге жазыңыздар ой пикириңизди. Албетте бул видео көбүрөөк тараганы жакшы болот, анткени дегенде бул бизнес кыйын, мен жасай албайм, колуман келбейт, не моё дегендерге жакшы жооп болот. Ошол адамдарга бул видеону жөнөтүп койсоңуз да болот. Алар өз суроосуна жооп ала алат жана балким өз турмушун жакшы жакка өзгөртүүгө сонун шанс жана мүмкүнчүлүк алып калат, ошону колдонуп калышат. Коркок көзгө ишенбестен, баатыр кол менен кыймыл аракет жасап, турмушун өзгөртүп алып, эртең сизге рахмат айтып, алкыш айта баштайт. Аны эмесе сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Дагы да жолугушканча аман болуңуздар. Чоң салам.